Саламатсыздарбы. Немесе Геошунду программасы. Коронавирус жұққан 3 еркек адам Сузак районында аталды. Алар жақында Сауд Арабияға кечи ажылыққа барып, 12 март күні қайтып келген. Шаржадан алар түшіп келген учакта бардығы ол 135 адам отырған. Алардың баарынын ким экени такталып, үй карантиніне отырғызылды. Президент Сооронбай Жээнбеков болсо бүгүн элге кайрылуу менен чыкты. Урматтуу мекендештерим, азык-түлүктүн, дары-дармектин жана медициналык буюмдардын запасы жетиштүү. Бул товарлар менен калкты туруктуу камсыз үчүн мамлекеттик органдар жана жергиликтүү бийлик тынымсыз иштеп жатат. Кооптонууга себеп жок. Бүгүнкү кырдаалга өтө жоопкерчилик менен мамиле кылуу керек. Дүрбөлөң салууга, коомдун тынчтыгын бузууга аракет кылгандар, чайкоочулук кылам дегендер, тамак аштын жана дары-дармектин баасын негизсиз көтөргөндөр көз жазымда калбайт. Тиешелүү жоопкерчилигин тартат. Негизсиз дүрбөлөң чыгарып жана айрым ишкерлердин абалдан пайдаланып кошумча пайда таба коюуга аракеттенгени сынга гана татырлык. Андай тополоң кандай болоорун биз ишемби күнү көрдүк. Ундун баасы 50%дан ашыкка жогорулап кетти. Биринчи кылмыш иши да ачылды жана күнөөлөрдү сөзсүз жазалаш керек. Тышкы иштер министринин орун басары бүгүн жалган маалыматтар тууралуу да айтты. Очень много фейков. И очень много таких разной... Фейктер өтелі көп. Текшерилбеген маалымат көп чыгып жатат. Бизге да WhatsApp менен көп жалган маалымат келет. Биз ага көңүл бурбай кое албайбыз. Бирок анын баарын текшерүүгө көп убакыт кетүүдө. Өз ишибизди жасагандын ордуна, коронавирус менен күрөшкөндүн ордуна, кайсы жакта канча биздин жаран бар экенин тактагандын ордуна, биздин убакыт менен күчүбүз ушундай жалган маалыматты текшергенге кетип калып жатат. Отдельные силы бросать на то, чтобы выяснять вот эти недостоверные информации. Саламаттык сактоо министринин орун басары Төлө Исаковдун билдиргенине караганда, Сауд Арабиядан кайтып келгендер 6 күндүн ичинде 2000ге жакын адам менен жолуккан. Алардын баары тизимге алынып, айрымдары карантинге, калгандары жөнөкөй медициналык көзөмөлгө алынды. Сузактагы абал боюнча болсо бүгүн журналисттерге Жалал Абад облусунун губернатору Нурболот Мырзахметов айтып берди. Бизге списокты ошол жакта берди, кимдер келгендиги боюнча 51 адам өзү самолетто 51ден көп болгон, эми областтарга бөлүнүп кеткен. Биз өзүбүздүн областка гана жооп берип атабыз 51 адам деп. Ал 51 адамдын списогун, телефон номерлеринен бери бизге берилип, азыр ар бир райондук өзүнүн жерине жаткырылды. Мисалы Алабукага, Нокендикке, Кочкор Атага, Базар Коргондук өзүнө. Коронавирусту жайылтпоо боюнча аракеттер кандай болуш керек экенин белгилүү орус журналисти Андрей Караулов Сингапурдан айтып берди. Ал жакка Караулов атайын барып текшерүүдөн өткөн жана алардын медиктеринин аракеттерин үлгү кылып алса болот дейт. Анын айтымында Сингапурда коронавирус менен байланыштуу дарылоо бекер. Өкмөт чоң чыгымга учурап жатат, бирок ден соолук андан да кымбат деп эсептейт. Сингапур не потерял ни одного человека, они всех вылечивают. Сингапурда бир дагы адам өлгөн жок. Алар баарын айыктырып жатат. Мына меники менен кошуна бөлмөдө 4 адам жатат. Алардын абалы оор, бирок жогорку деңгээлде жардам алууда. Аэропортто компьютер менен адистер отурат. Өтүп бараткан адамдын табы жогору болсо, дароо музыка ойной баштайт. Аны доктурга жиберишет. Дарылоо бекер. Вирустун тарашы толук токтотулган. Эмне үчүн дебейсиңерби? Ар бир адам өкмөткө жардам берүүдө. Баардык оюн зооктор токтотулган. Театр менен музыка залдары баары жабылган. Музыкальный театр, зал, все закрыто. Биринчи дүйнөлүк экспертмен жолуккандан кийин Караулов өтө орчундуу жыйынтыкка келген жана анын корутундусу туура экенин, Германия же башка Европа мамлекеттеринин жетекчилиги кандай олуттуу чара көрүп жатканы ырастайт. Көптөгөн өлкөнүн жетекчилиги вакцина чыгаруу максатында илимий изилдөө иштеринде жүргүзүп, вирустун жайылышы боюнча дагы комплекстүү аракеттерди көрүп жатат. Мисалга, АКШ менен Францияда чакан жана орто бизнес чыгымга учурагандыктан алардын салык мөөнөттөрү узартылып жатат. Австралияда пенсионерлерге карата жеңилдиктер киргизилди. Италияда болсо 23%дан ашык кирешеден айрылгандарга кенемте төлөп берүү чечими кабыл алынды. Кыргыз өкмөтү анчалык бай эместир, бирок бийлик менен коом биригип бир багытта аракеттенген эле бир топ жеңишке алып келе алат. Бардык деңгээлде ынтымак керек. Ошондо саламат калыңыздар.